Буга чейин Баткен облусу, Ош облусунун аймагында тартылган кылмыштуу окуялар жана жол кыймылдарынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын инспекторлору менен биргеликте уюштурулган рейдтик иш-чараларды көрүп алгансыздар. Ал эми бүгүнкү эфир Жалал Абад облусундагы рейдтик иш-чарага арналмакчы. Барып келин жол башайдык. Рейдтин башталышында эле бул ачык түстөгү жол тандабасы токтотулган. Бирок айдоочу инспектордун тосконун тоготпой айдап кете берген. Кеткен унаанын багытын жандырбай, артынан акмалап келген жол тескөөчүлөрү унаага дал ушул жерден жете келишип, токтотушкан. Камчылык. Ояктан сизди токтотулат, сиз токтобой кеттиңиз. Анан азыр автоунаадан спирт ичимдиктен наркология бөлүмүнө барып көрөлүчү. Айдоочуда бардык тийиштүү документтер бар экен. Бирок инспектор айдоочудан спирт ичимдигинин жыты келип жаткандыгын байкадыбы. Айтор наркология борборуна барып текшерилип берүү керек экендигин айтты. Мен ичкеним жок. Правам берем. Бияк зарылым ичип алды эле. Жок, бул деле ичкен эмес. Ошо Мен наркологко менен барайын. же сиз пассажирсиз да? Жок, мен болчу базар. Жок, бияк ушу биякты токтотот. Бияк отурбай. Ал арада унаада олтурган жүргүнчү сөзгө аралашып, айдоочунун ордуна наркология борборуна барам деп чыкты. Буга мыйзам жол бербесин билбесе керек. Мен правам берейинби? Жок, сизге кереги жок. Келиңиз, камчылыкка түшкөнсүз, келиңиз. Мен правам. Жок, сиз мен эмнеге алат элем сизге? Келиң. Мен правам көрбөйсүң. Мен сизге эмнеге көрөм? Мен наркологко мен барам. Жок, сиз наркологко барбай эле, сизге мен эчтеке деген жок. Бияк айдоочуга айтып атам. Бул эми азыр эле алмаша койду. Ошо мен айдап аттым. Бербешиңиз керек болчу. Азыр мен чыксам конокторубуз бар. Келиңиз, түшкөнсүзбү? Камчылыкка. Айдоочу унаадан түшпөй бир топ убакыт өткөздү. Акыр аягында инспекторго унаанын ачкычын берип, өзү арткы бөлүккө олтурганда жүргүнчү убакытты кармай баштады. Таштап койсоң. Ачкычыңызды бересизби? Жок, мен сөз албайм. Айтып коем. Айке болбойсузбу? Sizin жумуштарыңыз болсо, кала турган жумушуңуз бар болсо, калсаңыз калып болот. Жок, берин кантип. О, таксилер бар. Калган таксиңизди чакырасыз, келсеңиз, бара турган жериңизге жеткирип. Хорошо, аксакал. А болбосо, бизди задерживать этпеңиз. Келиңиз, сураңыз сизден. Түшүп аласызбы келиңиз машинадан же барасызбы биз менен? Жок, мен өзү рулда мен болчу. Келиңиз, бутуңузду тартып алыңыз анда, бутуңузду мына алыңыздар. Келиңиз, түшүп алыңыз. Камчы мен. Ооба, келиңиз, аксакал. Не кылайын? Жап. Туруп турасызбы? Анда келиңиз, түшүп алыңыз. Жок, кандай? Бүтүн сындырасыз. Жок, келиңиз, бери кат түшүп алыңыз анда. Вакыт алабыз, аксакал, келиңиз. Жок, анда берме болобу? Сиз мыйзамдын талаптарына баш ийип коюңуз. Келиңиз, машинадан түшүп алыңыз. Жок, сиз бүтүн тартып түшөм дедим. Жок, мен сизге айттым. Каласаңыз түшүп алыңыз машинадан. Же болбосо машинада отурсаңыз да болот. Түшсөңүз, келиңиз, түшүп алыңыз, аксакал. Убакыт кармабаңыз. Сурайын сизден. Не менен кетип? Атыңыз ким, аксакал? Ырысалы. Рысалова, келиңиз, мен мына жерден такси тосуп берем мен сизге. Такси келет могу жерге, хорошо? Где? Салпан? Ары бери болуп олтуруп туура 18 минута дегенде унаа ордунан жылып, наркология борборуна жөнөп кетти. Наркология борборуна келгенде да талаш тартыш маселеси жаралды. Дегеним, айдоочу спирт ичимдигин ичкен эмесмин. Сен жооп бересиң деп наркология кызматкерине так кесе айтты. Ал эми нарколог айдоочуда спирт ичимдигинин бардык белгилери бар экендигин билдирди. Бул маселенин жаралышына айдоочу нарколог айткан талаптарды так аткарбай койгондугу себеп болду. Айтылбай. Жок, мен сени бар деп чыгарбайм да. Мен бул жактын токтоому менен жазам да. Жок, бияк эмесин алабыз, токтоому менен көчүрөбүз. Эч нерсе ичпедиңизби акыры? Ичкен жокмун. Менде балдар эле ичип алышты. Жок, мен анда пиво ичкенесин каяктан билем? Булар пиво ичтик деди, булар айтты, пиво ичтим деди, алар ичип алышты. Автоунаада келип атканда да пиво ичип алган эмесин деп атпадыңызбы?
Айтып, балдар айтты, işte мен Sonra salып тұрмын. piyo nemesine düşüp alıştı. Жоқ, мен просто объективті жазып қойдым, ата мен сізді қорытындысымен бардың симптомда жазып кеттім уже. Просто тұрап қойдым дағы başınız. Mesela işte şey. Pişkin balдар piyosunu götürüp düşüp alıştı. Салым Беріңізші. Бияқтың айтқанын ұқсаңыз. Не içeri oldunuz bunu siz? Ешнесі кеткен içeri. Bunlar pişkin balдар көрüştü. Onlar düşüp alıştı. Piyosunu götürüp duran. Ben шығарып алды ғой осынан жерден. Жошоң сіз контроль қылып тұрмайсыз ба? Жоқ, шығарып алды. Жоқ, алар içse sizden çıktı da anda. Biliyorum. Алар жоқ та. Машинада ишталды деле, жүргүлдө келип атты. Ауа арқылы болбайды. Сізде қалында болса да журналда положительный шығады, сіз башқа симптомдар положительный шығады. Сотқа қайрылсаңыз болады жолаушылар. Мен азыр кайтканда мен башкардым буну. Вот ошода сиз биз токтоткончу сиз башка нерсе Айдап кылып келдиңиз, айдап атасыз ба? Ошода. На, Волошевичтер. Камчыбек Кубатович, могул жерде врач заключение чыгарып көргөнүз масал алды. Сизге азыр протокол түзүлөт. Бузулар кодексинин 128 статьясынын 1-бөлүгүндө 17.500 айып төлөйсүз 1 айдын ичинде. Эгер 1 айдын ичинде төлөбөсөңүз процент кошулат, тугун кошулат. Мурдагыдай айдоочу укугуңуз алынбайт. Кайра азыр протокол түзүлгөндөн кайтарылат, автоунааңыз айып корго токтотулат. Эртең Жол тескөөчү нарколог чыгарган чечимдин негизинде протокол түздү. Уна айып короосуна киргизилди. Кыстырма катары айта кеткенде, жол кырсыктарынын басымдуу бөлүгү дал ушул спирт ичимдигин ичип алып, уна башкаргандан улам болуп жаткандыгы баарыбызга маалым. Урматтуу айдоочу, сиз рульга олтуруп жатканда өзүңүздүн жана өзгөнүн өмүрүнө жооптуу экендигиңизди эстен чыгарбаңыз. Көрүштү кайра болду. Өзүм бар. Жо сен алып алып туурабы? Ага, бул машина стоянкада деп турат го, билбейм аны ким неме болду. Ушул эле рейдтин алкагында көчөдө авто бейбаштык кылып жатышат деген маалымат бизге да жетти. Биз барган учурда башка да экипаждагы кызматкерлер келип айдоочуну кармап, наркология борборуна алып кеткени жатышыптыр. Буга айдоочудан спирт ичимдигинин жыты аралыктан жыттанып жаткандыгы себеп болгон. Рахметтер кана. Сен болмасаң миндиңби? Жок, бияка бербейт. Бирок бул жерден жаш жигит айдоочу мен эмесмин, булуна кимдик экендигин дагы билбейм деп туруп алды. Эгерде факт, юридический факт барын көрсөтсөңүз, мен сизге Феликс видеого тартып атат, муну протокол киргизбей койсоңуз болот. Мен барын көрсөтөм, эгерде протокол составлять этсеңерчи. Эмне кылдым, ошону көрсөтсөңүз, мен кайсы законду буздум, кайсы статья административный кодекс о проступках, токтоң мен сүйлөп бүтөйүн. Сен автоклубенство Сүйлөп бул жерде. Сүйлөп бүтөйүн. Сүйлөп бүтөйүн. Жок, мен сүйлөп бүтөйүн, сураңызчы. Эгерде мен кайсы мыйзамды бүтсөм, мыйзамдын кайсы пунктун бузган болсо, ошол пункттан көрсөтсөңүз, мен сизге айттым го, баарын көрсөтүп берем. Бул уна токтоп турган уна деп жанындагы достору дагы ишендирүү аракетин көрүштү. Баса биз келип камерага болуп жаткан окуяны тартып баштаганыбызда туш тараптан айдоочунун достору чогулуп келип, кыр көрсөтүп киришти. Не тартып атасың? Сөгүнбөй. Неге тартат? Не сөгүнөт? Жок, неге тартат? Мен өзүм ишим кылтам. Документтериңди алчы. Жок, сиз ака токтосоң. Сиз парковканы туура кылдыңыз, Мен туурабы? документтерди алайын, ака. Жок, мен өзүм машинама отуруп атам. Карама каршы багытка коюп койгонсуң, ошол. Жок, мен просто мен өзүм машинама отурсам болот, койбу? Же, токтосоң. Барчы дейм сен, барчы дейм. Жок, ака мен нервим козголушун да, ака. Өзүм машинама отуртам го. Братан, попроще, братан. Мошу кызыктуу нерсени тартыш керек, ушунду кызыктуу нерсени тартыш керек.
Сизге Нарса провокация кылыш керек жок так. Өзүң алып атасың. Жок, эми ар бир адам психологиясы ар түрлүү так. Менин машинама келип аткандан мен Кечиресиз, инспектор кайсы жакта жүрүш, ошо инспектордун ишин бул тартып. инспектор менин жанымда жок эле, бул менин машинам. Жок, ошо инспектор ошо сиздин Мага машинаңыздын жанына бул предупреждение кылды. Bizde videoda var. Em- Inspektor tartып. Эми мени угуп коюңуз. Турчуңуз. Мени угуп коюңуз. Аха. Мага бул предупреждение кылдыбы? Мхм. Мен предупреждение кылганда өзүм машинама барып отуруп атканда инспектор бул жерде турган, турабы? Жок, Бул аркам инспектор бул жакка бул жок, бул менин аркамдан барып тартып атат да, мени провокация кылып атат да. Бул бала Силер дагы инспектор мындай- кайсыл? Силер дагы объективно карагыла да. Сиз мага үйрөтпөңүз, биз өз ишибизди Мен билебиз. сага үйрөткөн жок, мен сага түшүндүрүп атам. Инспектор кайсы жакка басса ошонун артынан түшүндүрүп тартат. атам. Кандай экен түшүндүрүп атам. Инспектор кайсы жакка басса ошол жакка тартат. Эгер биз туура эмес кылсак тутуп кайрылсаңыз болот. Жок. Жаш жигит унаанын ачкычын досторуна берип койгонбу? Ыргытып жибергенби айтоор унаа меники эмес дегенден жаңган жок. Акыр аягында инспекторлор унаага эки күбөнүн көзүнчө тинтүү жүргүзүп, андан да эч нерсе таба алышпады. Бирок айдоочу рулда олтурганын бир эмес, 3 кызматкер көргөндөн кийин жаш жигитти баары бир наркология борборуна алып кетишмей болушту. Мындан сырткары бизде алыскы аралыктан унаа кайсыл тараптан келип токтоп жаткандыгы жана унаа көчөдө чимирилип жаткандыгы боюнча дагы видео тасмага назарыңыздарды бурабыз. Мында Жигули үлгүсүндөгү унаа токтоп турган жеринен жылып, көчөнү бир айланып батыш тарапты карай кетти. Көп убакыт өтпөй кайра келди да 2-3 жолу көчөнү чаңгызгытып айланып кирди. Дал ошол маалда жол тескөөчүлөрүнүн унаасы дагы келип токтоонун көрүүгө болот. Келиңиз, чыгып отуруп алыңыз. Отурасыз. Дээрлик 2 сааттан ашык убакыттан кийин наркология борборуна келдик. Бул жерден айдоочу текшерүүлөрдөн толук өткөн жок, бирок өз сөзүндө сыра ичкендигин билдирди. Колду ал, эки колду мындай. Бармактарыңды ач. Көзүңдү жум. Көзүңдү башка. Көзүңдү жум мындай. Эки кол менен Бир кол менен биринчи. Акырынап секин. Бул жагын. Солу да. Үч кружка. 3 кружка. Burada yine 1,5 litre. Böyle 5 tane turada. Мындай. Бокалды бериши. Экспертизанын жыйынтыгына таянуу менен инспектор айдоочуга айып кагазын толтуруп берди. Ал эми унаа эртең менен эвакуатор менен жүктөлүп айып короосуна киргизилмей болду. Себеби шаар ичинде эвакуаторлор түнкүсүн иштей беришпейт экен. Рыспекова Айнакан 1965 жылы туулган. Бүгүнкү күндө боор оорусуна чалдыгып, ак халатчаңдардын көзөмөлүндө. Мындан улам Индия мамлекетине барып операция жасатуу каралууда. Бирок бул үчүн 35 000 АКШ доллары талап кылынып жатат. Бейтаптын жакындарында мындай акча каражаты жок болгондуктан кайрымдуу мекендештерден жардам суроого аргасыз. Айнакан эженин ден соолугуна кайдыгер карабай, жардамга кол суна турган жарандар болсо, экрандагы даректер аркылуу байланышып көмөк көрсөтүүңүздөрдү өтүнөбүз. Кеңизбеков Мирбек 1994 жылы туулган. 2011 жылдан бери боор оорусу менен алып урушуп келет. Буга чейин 8 чоң операцияны башынан өткөргөн. Эми кайрадан Индия мамлекетине барып, боорун алмаштырууга туура келди. Бул үчүн 30 000 АКШ доллары талап кылынууда. Бирок мындай чоң акча каражаты бейтаптын жакындарында жок болгондугуна байланыштуу. Кайрымдуу мекендештерден жардам суроого аргасыз. Мирбектин ден соолугуна кайдыгер карабай, жардамга кол сунган жарандар болсо, экрандагы телефон номерлери аркылуу байланышып, көмөк көрсөтүүңүздөрдү өтүнөбүз.